Эми өз учурунда айтсаң, Кыргызда баалабайт, көрө албайт. Bunun aldığın ala başında bizde büyük hükümet uyumlar tüzülgönde aytkan elek. Kim karcılap atat? Emin üçün karcılap atat? Bulardı mizamını çekteş kerek dep. Yok bizde söz erkinligi, demokratiyanın aralığı da öyle mına özsüz kuturttu kalardı. Andan bular böyle hareket kılıştı. Hankene misalı sosyetlerdi, sosyallerde. Twitter'de memnun bir cüzdan aşık geyimli lezbiyanka uruştu. Bu men anda akkaçı mezgilimde bu 2003-2004 yılı. Oşonda korkutuştu başladılar. Köpköndük şundan da biz bir şekilde 35 bin bizdeydi. Andan çavul jasalganda da akırı bir ipla sıkma ötüp alıp durup meni atıma sayt açıp alıştır Twitter'de. Tursunbay Bakiroğlu geyledi oldu etip. Ana men advokat çaldap sotqa bersem domeni Amerika Koşma Ştatlarındakən. Sotqa bir almadım, Kırgızstanda emesken dal. Anan Şvetsiya, Norvegiya, Amerika, Angliya, Ukrayna, Rossiya büt bar жоқтан çavuldu jasadı. Oşunda düşünüp kaldım. Jana Kazançı özünün ixtiyarı deydi, kayıqtan kulak çıgarat dep. Akçаны beretken, kalan günü kulağını çağırıp koyetken, oşo bekmet uyumlardan. Oşondan keyin bular emne kalası üçün kılıştı başladı. Oşonduktan birinci кезекте bökmöttörдü közömölgө alуу mizam жазыш керек деп туруп 2013 yılı жазым ал mizamды. Maga демилгечи болуп туруп 2 депутат кошулду, Мадалиев Нуркамил и Надира Нарматова. Üçөөбүз киргиздик бул мизам долбооруна. 3 окудан өттү. Бирок эң кызыгы 2015 yılı Amerikan elçiligi чабуул жасагандан кийин, эл аралык уюмдар чабуул жасагандан кийин, бөкмөт мага МПЛордун өкүлдөрү ар бир депутат кирип чочутуп чыкты. Депутаттар коркуп калышты. Анан келди кабыл алыш керек мыйзамды, кабыл алуунун ордун айтып калышты. Биз анда авторлордон суранайлы дейт, 3-чү окуудан кайра 2-чи окууга кайтарайлы деп. Болбойт анда регламент боюнча. Анан мен сездим бул жерде чабуулда жасалып атат, анан биздин депутаттардын өкмөттүн коркоктуу болуп кетти бул жерде. Анан Америка Кошмо Штаттарынан чыгырып калды эл аралык комитетте. Баарына акча төлөдү, билет, гостиница, тамак аш, мага жок эч нерсе. Жетимсиреп карап туруп анан эл аралык комитеттин балдарына айттым. Барып сурагалачы, эмне үчүн жалгыз мен калып калып атам биякта. Анан ошол комитет элем да. Анан элчи айтыптыр. Эгерде биз Турсунбай Бакирулуна ушуларга окшоп билетти төлөп берсек, мейманкананы, тамак ашын төлөп берсек, Вашингтонда бизди урушат, бизди жумуштан алат дептир. Анан анткени дайыма Америка каршы чыгат дейт. Американ базасына көп нерсе Америкага каршы чыгат дейт. Ошон үчүн мага эч нерсе жок экен. Бирок бүт комитет кетип атат. Анан ачым келип, таныштардан, достордон, туугандардан акча чогулттум. Эң арзан билет алып алдым. Atlas Globus деген бир турецк компания бар экен. 2 күн алар ал жакта жолугушту уюштуруп атканда, конгрессте жана сенатта мен жетип бардым. Жеткенде да мени Нью-Йорктон биздин Кадыров Талай Бийлешкен Улуттар уюмдарында биздин элчибиз тосуп алды. Автобуска отурусуп койду. Мен Вашингтонго бардым, кирип келдим конгресске. Кирип келсем биз депутаттар, мына автор ушул келди. Ушуну урушкула, биз не причем деп туруп алышты. Эки мыйзамды кайра артка чакырып алга кабыл албайсыңар деп Американ конгресси менен сенаторлор кыстап аткан экен. Ол биринчиси ошо бекмет уюмдар. Экинчисине да мен демилгечим. Бирок негизги автору Курманов, азыр президенттин жогорку кеңештин өкүлү. Ал гейлерге, лесбиянкаларга гей-парадка каршы. Ошо эки мыйзамда түз тиешен бар үчүн Америка сенатынын конгрессмендери ушу 9 жолуш болсо 7-өсүн ушу эки мыйзамга багыштады да. Анан туруштук бердим. Ошондо мен капа болгонум өзү башынан татыктуу маселе. Америкада биздин элчибиз. Анан Алмаз Атамбаев өзүнүн пресс катчысын болуп койбодубу? Ол ичкиликке жакын экен. Анан кичине дипломатиядан кичине эмес түшүгүнү жок экен. Не серьезный экен да. Мен талашып тартышып атсам конгресс менен сенаторлор менен. Элчи кыйкылып калды биздин элчи. Турсунбай Бакирович макул болуп кое бериңиз дейт. Анткени бизди Магнитскийдин списогуна киргизип коет дейт, тизмесине дейт. Иним дедим. Магнитский тизмесинен биз не коркобуз дедим. Биз Россияга окшоп эмне завод фабрикаларыбыз барбы, экономикасы күчтүүбү деп. Кимди киргизет дедим. Бизгилер баары базарком, акчасы бар, базар ачып алат дедим. Кимди киргизет Магнитский списокко? Экинчиден болсо, сен учпа отур десем, анан депутаттар мага болушуп кетип, элчи ордуну билдирди, депутат сүйлөп атканда элчи унчуш керек эмес деп. Элчини бастык, өзү элчи каршы чыгып атпайбы бизге. Бирок конгрессмендерге туруштукту бердим ошондо. Ошондо айттым, биз го мейли эми. Кичинекей өлкөбүз, чек арабыз ачык. Каалаган кирип чыгат. Силер болсо эмнеде коркосуңар? 1938-жылы өзүңөр закон кабыл алдыңар го, ФАРА деген. Именно ошо бейөкмөттөрдү чет өлкөлүк агент деп
аркасына түшүп, тыюу салып, отчеттер талаптардан кылуу, көзөмөлгө алып туруп, силерден кийин дагы бир держава дедим, Россия дедим. Ал да 2012 кабыл алды. Бизге Кудай өзү айтып атат, кабыл алды кичинекей өлкөбүз деп туруп. Экинчи мыйзам боюнча дедим, кечирип койсуңар, biz musulman өлкөбүз, musulman элбиз дедим. Гейлер, лесбиянка, гей парад, анан кийин эркек эркекке үйлөнүп, аял кишиге турмушка чыгып, анан баланы багып алса болот деген нерсе бизге өтпөйт дедим. Силер өзүңөр душман экенсиңер дедим. Так Американы жактырышпайт дедим. Бизде негизинен Орусияны саясат жүрүп атат. Тем более силерди кыргыз эл жаман жек көрүп калат десем да болбой койушту. Анан ачуум келип айтты, биз законду кайра албайбыз деп. Ошондо биздин комитет төрагасы ичилик кылып койду. Ачык айтыш керек биякта. Мен чакырышып атат, мен Кыргызстанга учуп кетишим керек деп, эртерээк учуп кетти. Сессиянын акыркы күндөрү болуп атат. А мен спокойно, мен анткени 3 окуудан өттү, эми кабыл алыныш керек мыйзамыбыз. Анан эле келсем, мен мыйзам жок. Кайда десем, комитет төрагасы келип айтты дейт, Турсунбай Бакировна Америкада жүрдүк, автор өзү айтты, мыйзамды күзгө калтырып койгула, же болсо 6-чы чакырылса жогорку кеңеш калтыргыла. Сөз айткан жок, мына Кудай турат. Ошо менен законду калтырып коюшуптур. Күзүндө тем более караган жок, баарыгы чемодан настроение, кантип шайлоодо утабыз деп туруп кетишип атат. 6-чы чакырылыш келди. Аякта Американын 2 жакын саясатчысы Жанар Акаев менен Чолпон Жакупова чыгып алып сокту ошол мыйзамды. Жанар энемдин сөзүнө эсиме түшүп атат. Эгерде дейт биз кайра кризиске учурап калсак, кыйналып калсак, Кыргызстанга неме, Турсунбай Бакиров менен Мадалиев Нуркамил жардам береби? Бизге Америка жардам берет. Ошон үчүн мыйзамды жокко чыгарышыбыз керек. Мына жокко чыгарып салышты. Эгерде ошол мыйзам өткөн жогорку кеңеште кабыл алынса, бүгүнкү күнү жана бизди шерменде кылган гей парадтар болбойт эле. Бүгүнкү күнү ачык айтыш керек. Биз шерменде, позор болдук. Дүйнө боюнча өзгөчө ислам өлкөлөрдө мага досторум чыгып атат. Мусулманмын деп атат эле. Бул мусулман эмес. Американын куйругу кесиңер деп атат азыр. Ксерокопиясы кесиңер деп атат. Ошол мыйзам кабыл алынганда, биздин депутаттар менен өкмөт чочуп кетпегенде, президент ошол учурда катуу айтканда, президент катуу чыгып кийин артка кетпедиби? Эсиңерде Атамбаев бейөкмөт уюмдарды сындап атты эле. Алар сотко берет деп аткан эле. Анан эмнегедир артка беришти баштады. Ошондо мен ойлоп атам, ооба, Америка катуу чабуул жасады. Ооба, Батыш Европа катуу чабуул жасады. Да биздин бейөкмөт уюмдар ошолордун акчасына бир депутаттар коркутуп чыкты. Коркпогон үчүн биз аз эле калдык депутаттар. Мен кабинетиме Нуркамил Мадалиевдин кабинетине келди Американын элчисинен. Ошондо биз талаш тартышканбыз. Эмче Саудовский Аравия менен мындай сүйлөшпөйсүңөр, биз менен сүйлөшкөндө? Алар биздин стратегический партнер дейт. А биз анда кимбиз дедим силерге? Биз эме бир банановый республикабыз силерге? Жок дедик. Биз артка кетпейбиз деп туруп алдык эле. Өкүнүчтүү ушундай жол менен эки мыйзамды четке кагышып, бүгүнкү күнү мына эми көп түшүнүп атат. Өз учурунда айтсаң түшүнбөй жаман көрүшөт. Ошондо чабуул жасаганда эч ким болушкан жок. Булар Россиянын агенти деп биздин Россиянын агентине чыгарып койду. Мына эми бүгүнкү күнү бар айтып атат. Ошол мыйзам бар болгондо бүгүнкү күнү мэрияда уруксат бербейт. Анткени мыйзам тыюу салып атат. Бир жыныстык үй-бүлөгө, гей парадтарга, аларды гей пропагандага каршы, экинчиден болсо бейөкмөт уюмдар Америкадан, Европадан каржыланып аткандар бир жылда бир жолу полностью отчет бериш керек эле. Канча акча алды? Тыйыныга чейин эмне коротту? Штаты канча? Кайсы максат менен акчаны иштетти? Ал жаккан жок алар бул контроль. Россияда мына ошондой деле, Америкада ошондой чет өлкөлүк агент деп туруп тынчы. Ошол уюмду жаап коюшуп же соттоп салышат. А бизде болсо негиз жок да, закон жок. Ошондуктан бул жолго биринчи кезекте бийлик күнөөлүү, өткөн бийлик жогорку кеңеш менен, азыркы жогорку кеңеш менен өткөн жогорку кеңеш жана өкмөт күнөөлүү, и президент күнөөлүү, экс-президент. Ошондо кабыл алып коюшса, бүгүн тынч жашайт элек. Кулагыбыз тынч болот эле. А бүгүнкү болсо мына мэриянын актанганын көрдүм. Биз уруксат берген, башка нерсе уруксат бердик эле деп. Но башынан сечсе болот эле да. Анткени митинг өткөрөм деген адам атайын мэрияга жазат. Эгерде мыйзам бузулса, конституция бузулса, чыр-чатак чыкса, мен жооп берем митинг өткөрүп аткан деп. Кана жоопкерчиликке тартканы? Тартпайбы анда мэрия күнөөсүз болсо? Бул бир. Экинчиден болсо, Отунбаев Роза Жекебиз сүйлөгөндө эле баарды этият болуш керек эле. Эркектерге каршы, эркектер башы ничто кылып койду да. Аялдар эркектерге каршы чыккыла деп уран чыкырганда эле уже бул жерде не то деп ойлонуш керек эле. Феминисттер, Кудайга шүкүр, Кыргызстанда аял кишинин укугу бузулду деп уккан жокмун. Тем более мына өзүм аккач элем. Бүгүнкү күнү студенттердин көпчүлүгү аял киши, врач, мугалимдер, бүт эле кесиптерде, даже госслужащийлерде аялдар көп. Ким аял укугун бузуп атат? Тескерисинче чет өлкөдө чыгып аткан аялдар. Эркектер болсо мына көбүнчө отурат Кыргызстанда чыга албай кара жумушта иштеп. Керек болсо аял кишиге закон боюнча бир жогорку кеңештин 3-депутаты аял киши болсун.
Азыр болсо айыл кеңештерге 3 аял киши болсун деп атат. Госслужащийлерде аял кишилердин 30% болсун деп атат. Соттордо бүт базар Центр избиркомдо 30% аялдар болсун деп атат. Кандай да укук керек? Анан билимдүү болсун деп көтөрүп чыгып атат булар. Ошондой айтат болуш керек. Эң билимдүү кыргызыңыздары. Орта Азия боюнча, Борбордук Азия боюнча. Даже Россия караганда кыргыздын кыздары билимдүү. Диплому жок, турмушка да чыгыш кыйын. Бүгүнү турмушка чыгам десең, окуу жайда окуп атабы, же диплом бар деп сурайт. Ушундан кийин жана бейөкмөт уюмдар атайын элди дүрбүлөш, козготуш үчүн ушуну көтөргөндө ушу кулакты кагыш керек эле. Бирдеке болушу мүмкүн деп. Тем более Роза эчебиз өзү чакырып атат жалпы чогулушта. Эркектерге каршы чыккыла, укуңарды алдырбагыла, силер кул эмессиңер деп туруп. Ана ошолор бирип кетишти. Ана бул жерде биз башка бирөөгө уруксат бердик деп мэрия айткан. Ана булар чыгып алды деген сөз бул эми жаш баланы алдагандай да. Ошол эле бейөкмөт уюмдар уюштуруп атпайбы? Автор бир да болуп атат. Жана кебет айтып коебуз биз саясатта. Аз-маз боюнда болуш мүмкүн эмес. Боюнда болсо боюнда болот, же боюнда болбойт. А бул жерде болсо ишенип алып туруп, боюңузда жок десе, боюнда жок экен деп туруп чыгарып берди. Боюнда бар экен да ошол гейлер, лесбиянкалар, бисексуалдар, трансвеститтер. Ошондуктан бул жерде мэрия күнөөлүү. Экинчиден болсо, рас бул нерсе өттүбү, буну болтурбоо үчүн азыркы уюштуруучулардын баарын жазалаш керек. Экс-депутат болобу, бейөкмөт лидер болобу, убактылуу президент болуп турганбы, баарын жоопкерчиликке тартыш керек. Эң жаман нерсе коомдук жашоодо, саясий процесстерде прецедент. Мына өзүңүз ойлоп көрүңүз. Эртең Ошто, Нарында, Таласта да бир жерде чыгышат. Бейөкмөт уюмдар бардык жерде бар, тамыры кенен кеткен. Акчаны бар жок каржылап атат. Бизге да уруксат бергиле, биз гей-парад өткөрөбүз дейт. Жок деп туруп, мисалы, Токмок, Кара Балта, Нарын, Таласын аким айтса, Ошчалап аттын. Айтат, сен эмне деп атасың? Бизге Бишкектин борбордун мэриясы уруксат берген деп туруп. Көргөн жоксуң, буккан жоксуң, бүт бардык көрсөттү бизге телевидение, радио, гезит, интернет деп туруп. Аргасыз аким куркуп кетиши мүмкүн. Мунун эң жаман нерсеси биз мына конституцияны бузуп атканыбыз 16-беренде жазылып турат. Эгерде элдин каада салтына каршы чыккан, эгерде биздин адептүүлүктү бузган нерселер болсо, ага уруксат берилбейт деп. Даже мыйзам боюнча биз чектешибиз мүмкүн аларды. Чектеш керек эле. Ал болгон жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз эгерде келечекти ойлобосок, жаштардын келечегин ойлобосок, бүгүнкү жаштар айтат, кызык нерсе экен. Кара, эркек кишини сүйөт экен, аял киши сүйөт экен. Зачем бизге мага бирөө катынды баап алып эмне кылды? Мындай жүрө бересиз деп туруп, үйлөнбөй, бири биз менен жүрө бересиз деп туруп. Экинчиден болсо, жана гей-парадтардын дагы бир таасири бул үй бүлөлөргө таасир. Бизде өзүң айткандай кылымдарды карыткан баалуулуктар бар, улуттук баалуулуктар. Ушундай чабуул болуп турса, мамлекет аларды коргобосо, тебелеп өтүп кетет бул жерде. Анткени акча көп буларда. Бүгүнкү күнү акча чечип калган. Көп нерсени өзүң да мына журналист катарында билесиң, баардык нерсени акча чечип калган. Кичинекей справкадан баштап, жумушка орношко чейин, саясатка таасирге чейин. Даже керек болсо омбудсменди көрдүк го. Мына өзүм туңуш акча айтарын, оозум ачылып калды. Акча менен омбудсмен болуп атканына. Депутаттар акча таратып. Акылга сыйбаган нерсе. Эң главный негизи укук коргоочуну акча менен шайлашып атат. Мындай нерсе көп. Ошол эле соттордо мына кече президент айткандай эле акча менен бүтүп атпайбы, бар жок. Мен өз көзүм менен көрдүм, акчачы болуп туруп бир депутат кабинетине келсем, бир сотко талапкер бар экен, депутат мени көрүп шашып столуна конверт бекитип калды. Дедим, анда өзгөрүлбөптүр дедим система. Ошол эле боюнча сот узатат, сот болом деген, бул депутат алат, шайлайт, болбосо акчасын чыгарып алат, бирөөнүн укугун бузат, бирөөнү соттоп салат күнөөсүз адам деп туруп. Ошон үчүн каныбек энем, бул жерде прецедентке биз башынан баштап балта менен чаап жок кылышыбыз керек. Болду, бул ката кетти, мала жазаланды, экинчи мындай болбойт деп туруп. Ошон үчүн үчүнчү нерсе, жана биздин мыйзамдарыбызды кайра тирилтип, жазыш керек эмес кайрадан. Просто архивден алды, чаң басып жатат. Чаңын арчып коюп эле, мына бул гей менен гей-парадтарга каршы, лесбиянкаларга каршы мыйзам, 30дан ашык депутат демилгечи болуптур. Мына президент өкүлү, негизги демилгечи Курманов отурат жогорку кеңеште. Экинчиники болсо мына Мадалиев, Нарматова, Бакирулу. Мына бул да дайыр 3 окуудан өткөн экен. Регламентти бузуп өткөрүп койсу. Ошол мыйзамды алып коелу деп азыр акырында ушул алтын чакырылыш депутаттар кабыл алып койсо элдин союна калат эле. Анан Кыргызстанга тынчтык болот эле. Кудай буйрса бизде жарандык тынчтык болот эле, адеп аклак сактанат эле. Өкүнүчтүүсү ошол кезде биздин законубузду жокко чыгарган четке каккан демилгечи Жанар Акаев эми түшүнүптүр. Мен кече окуп калдым. Дейт, мен эми ЛГБТга, кумсаларга каршы чыгам дейт. Ошондо 2015 жылы каршы чыкпаганда бүгүнкү күнү башыбыз оорубайт эле.
Мына эми 5 жыл өтүп атат, эми ошол депутат түшүнүп атат. Мен ойлойт элем, эгерде биздин мекенчилер жакшы ойду айтып атса, аны четке кагыш керек эмес. Убакыт өтөт, кийин убакыт көрсөтөт. Бул керек эле деп туруп. Түштөн кийин болсо мына эми бар жок биз бузуклук болуп шерменде болгондон кийин эми ошону алабыз дегенден кийин эми албетте алыш керек кеч болсо да. Но канча биз мындай уят болдук, шерменде болдук. 2001 жылы Кыргызстанда омбудсмендин жөнүндө 5 мыйзам долбоор жазылган. 5 мыйзам долбоорун мен долбоорум депутаттар колдоп беришкен. Анткени мен өзүм отуруп алып, дүйнөдө бүт жакшы тажрыйбаны чогултуп мыйзам жазган элем. Анан омбудсмен кою ниетим жок эле. Абдурасулова Тажиниса эжебиз жанында отурат эле, айтып калды: "Ажеке, өзүңүз мыйзамды авторсуз коюп көрбөйсүзбү?" "Эми койбойм дедим, эмне кереги бар анда" деп туруп. Хотя ага чейин мен Аскар Акаевди оппозиция болсом да, коомдук башталышта адам укуктары боюнча комиссиянын төрагасы элем. Ошондо эле тараптап туруп бажык текшерип жүрөт элем. Бул жерде болсо эми өзүм закон жаздым, эми мени кой дешип атат деп. Жөн өтпөйүн деп коюп койдум, тем более Акаев өкмөт өткөрүп атат деп туруп. Бирок 11 кандидатурадан кийин мени шайлап коюшту, оппозиция болсом да. Анан кийин ошо мыйзамды ишке ашырайын десем, бюджеттен акча жок. 4 миллион сом болду берилди. Азыр 30 миллион сом берилип атат акча. Биз 4 миллион сомдон баштадык. Жок офисибиз жок. Ошондо пресс-конференция берип айткам: "Урматтуу президент мырза, урматтуу премьер-министр мырза, эгерде ак качыны каржылабасаңар омбудсменди, мен азыр борбордук аянтка кыргыз үй тигип алам, элди ошол жерде кабыл алам, ошол жерде иштейм" дегенде анан уялып кетишти. Анан ал Ленинский ровдун тушунда таможня жана водный хозяйственный имаратын беришти. Эч нерсе жок, даже мусорный чака жок. Ошондо жакшы, Кудайга шүкүр, ОБСЕ менен провон жардам беришти. Лампочкалар үчүн бар жокту компьютерлер үчүн алдык. Ошондо да карасак, чет өлкөдөн эксперт чакырабыз дейт, төлөгөн айлыгы дейт $70,000 төлөйбүз айына дейт. Болгону 210 миң бөлүп атса провон. Анан мен айттым: "Кечирип коесуз, ошол чакырып аткан американский омбудсмен менен жакшы билеби Кыргызстанды" дедим. "Ал Америкада катырып иштеген" дейт. "Хорошо, Америкада иштеген" дедим. "Но буяк Кыргызстан го" дедим. "70 миң көп" дедим. Тем более мен жооп берем. Айтышат кийин: "Турсунбай Бакирұлы канча акча бердик? $210,000 бердик" деп. "Анан 70 миң алып кетип атасыңар" дедим. 2 ай үн чыгышпады. Анан 3-чү ай келгенде айтышты: "Кечирип коесуз" дейт. $13,000 макулсузбу ушу? Анан азга келбейт дейт. $13,000 болсо канча экономия үнөмдөп атасыз? $57,000 $57,000 ар бир областта ак качынын филиалын ачайлы. Жана мебель алып берейли. Анан укук боюнча адам укуктар боюнча китеп алып берейли. Компьютерлер алып берейли деп. Анан айткандай болуп, Кудайга шүкүр, мына Ош, Чалабат, Баткен, Ысык-Көл, Нарын, Чүй, Талас бүт бар жокту офистин филиалдары ачылды. Кудайга шүкүр, ошондо үнөмдөп туруп. Мына ошондон баштап биз анда 4 миллион сом болсо, ар бир кыргызстандык укугуну коргоого 80 тиынден берилип аткан экен. Ошого иштедик да. Азыр болсо 30 миллион сом берилип атат, бирок мен эми сындасам этика жатпайт, но угуп атам мен дагы. Ак качы мурда да күчтүү болбой калды, эл ишенбей калды, эч нерсе чечпей калды деп. Омбудсменди шайлоодо биринчи мал туура эмес кылган иштери бул өкмөткө, бийликке, президентке көз каранды адамды шайлашып атат. Бул болбогон нерсе. Анткени ак качы омбудсмен биринчи кезекте эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп туруш керек. Коомдо стабилдүүлүк, тынчтылык омбудсмен аркылуу. Анткени эл ишенип кайрылат. Биз сотко барып акыйкат таппадык, милицияда таппадык, прокуратурада таппадык, акимиятта таппадык, президент таппадык, сен чечип бер деп айтыш керек. Мурда ошондой ишеним бар эле. Мен 5 жылда 160 миң адамды кабыл алдым. Ошонун ар бир 3-чү арызыны, ушу арыз ээсинин пайдасына чечип бергем. Китептерде бар, мага ишенбегендер, мага библиотекалар барса, бүт библиотекаларда бар ошо биздин докладтарыбыз, жогорку кеңешке берген докладтарыбыз. Азыр болсо эми көбүнчө мага Турсунбай Акун келгенден баштап, булар көбүнчө кабинетте отуруп алып, гезиттен, телевизордон көчүрүп алып, журналисттер эмгегиңерди өздөрүнүн кылып жазат да. Ушунча адам ушундай камалыптыр, ушундай болуптур, текшерүү жок. Текшериш керек. Бул экинчи өзгөчөлүгү, өзүнүн жеке жана үй маселесин акыркы планга коюп коюптур. Биринчи планга мага ушу кызмат ишеништи, мен бөлөк жарандарды коргошум керек деп күнү-түнү иштеш керек. Мына Кудайга шүкүр биз иштегенде түнү саат 2-де 3-те арыз түшсө да биз СИЗОну 1-де же любой түрмөнү барып аштырат элек, текшерет элек. Жана оозун тигип алгандар, өзүн өлтүрүп алгандар ал боюнча. Эгерде университеттен арыз түшсө, коррупция мына за счет экзамен мезгилинде барып ошол жерде баса калат элек. Больницада коррупция десе, роддомдон баштап психбольница, туберкулез больница баарына басып текшердик аякта. Баардык жерде бизди билет эле. Эми ГАИ сайлап айтпай калган, алар да текшерет элек. Ошентип биз коррупцияга каршы күрөшөт элек. Адам укуктарын биз коргоп берет элек. Өкүнүчтүү, бул кийинки учурда
ар бир президент келгенде бул Курманбек Бакиевден башталды. Ушу бизди жок кылуу үчүн атайын икемди адамды алып келип, жана айтканы чыкпан адамды алып келип, омбудсмен кылып туруп, авторитет чүрүп, мына уже түшүп кетти уже. Ошондуктан көз карандысыз адамды шайлаш керек эле. Мүмкүн болсо оппозициядан. Ана үчүнчү, бейөкмөттөн эч качан шайлаш керек эмес. Бейөкмөт уюм чоң акча иштеп көнүп калган чет өлкөдөн. Омбудсмен азыр бюджети 30 миллион сом аз бейөкмөт уюмга. Ал көнүп калган, чоң акча жашаган. Ошон үчүн бул иштелип атат бюджет акчасына. И төртүнчүдөн болсо парламентке бул сын пикир, шайлоо болуп атканда жанагындай уят нерселерге барыш керек эмес эле. Эми угатам $500 алыптыр депутаттар шайлаганда омбудсменди. Эми $500 депутат эми мамлекет тагдырын чечип аткан адам. Ошо $500 менен карапайым адам тагдырын өлтүрдү да. То есть чече албаган адамды чечесин деп отургузуп коюшту, чече албай өз маселесин бүтүрүп жүрдү. Мындай айтып көрсөң фактылар көп. Бирок эң негизи бийликке көз карандысыз адамды шайлаш керек эле. Ошондо коркпой иштейт. Мага президент айтса, премьер-министр, КГБ, милиция, МВД айтса мага баары бир. Мен главный ант бергенмин деп. Ант бергенде де жалгыз мен Куранга колум коюп алып, Алланын аты менен ант берип атам, туңгучакка катары иштеп берем деп туруп, иштеп бергем. И депутат мезгилинде де Куранга кол коюп айткам. Анткени биздин конституция 12 жолу өзгөрүлдү. Өзгөрүлбөгөн нерсеси калбады. Кантип ант бересиз? Мына ант бергендер баары бузуп атпайбы? Өкмөт мүчөсү да, жогорку кеңештин депутаты да. Анткени конституция уже өзгөрүлүп, эч нерсе калган жок 93-жыл варианттан. Ошондуктан мен дайыма ушу шайлоо органдары дайындалат элем, шайланат элем. Ошондо дайыма Куранды чыгарып алып, Куран колум коюп ант берет элем. Ошондуктан бул жерден коркуш керек эмес. Эгерде дин көз караштуу адам, намаз окуган адам келсе, бийликке мына президентибиз Кудайга шүкүр 5 мал намаз окуйт. Биринчи жолу тарыхыбызда. Коркуш керек эмес. Ошондуктан бул жерде биз кимден коркушубуз керек? Жана антыны бузган, сөзүндө турбаган. Эң жаман нерсе бул сөзүндө турбоо. Элим үчүн азыр жогорку кеңеште ишенбей атат. Шайлоодо баары ишендирип кетишти дейт. Акча алганын унутушпайт. Уялышат. Акча таратканын, концерт укканын кой жайын айтышпайт. Баары алып кетип ишенип шайлап алыппыз дейт. Кана дейт. Эми ал адам өткөндөн кийин калп айтканын көнүп калган. Болду дейт. Жана Черчилль айткандай, Уинстон Черчилль, Англиянын эң белгилүү саясатчысы. Чыныгы саясатчы дейт. Шайлоодон алдын бардык нерсени вада бериш керек дейт. Ана бийликке келгенде эмне үчүн вадасында турбаганын жакшы себептерин түшүндүрүп коюш керек дейт. Ошондой да.